Yığılabız. Asıl tastan koygun. Жоқ, akmaz bey soygun. Бишкектеги номер 180 мектепке чейинки билим берүү уюмундагы 6 тайпага бүгүнкү күндө 275 бала келет. Аларга туура тарбия берүүнү максат кылган жамаат балдарды азыртадан эне тилин, эли жерин сүйүүгө үйрөтүүдө. Жомокко катыштык. Жомот Баканбаевдин Чептен эрдин күчү бек деген жомогун балдар көргөзүп, райондон 1-орунду алып, анан шаарга чыктык. Шаар боюнча 10 бала бакча катыштык. Ошо 10 бала бакчанын ичинен 2-орунду алдык. Аябай кубанып, сүйүнүп турабыз. Ар жылы күчтүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын. Ойрондоп эчен кымбат ордолорду, ол жолоп алып кетип сулууларын. Каармандарды 5-6 жаштагы балдар ойноп, Умар Кариянын, Дария менен Рамилия кыздын, Малика эненин, Бигали баланын, Нурадил менен Алмамбет душмандардын ролун аткарган. Албетте, кичинекей артисттерди даярдоо да оңой болбоптур. Эң кыйынчылыгы балдарды даярдап алсак кээде келбей коет да, ошол учурда кыйынчылык болду. Болбосо жакшы эле, анткени баланы кичинекей чагынан үйрөтсөң, балдардын эс тутуму жакшы болот дагы, наоборот жакшы аткарып беришет да. Балдарды жомокко даярдаганда ушу тарбиячылар балдар кыйналат го деп сөздөрүн, бирок бат эле балдарга бая окуп берип, жомокту тааныштырып, ошол группанын баардыгында балдарга анан кайра мына сен болосуңбу, сен ким болосуң, сен мен деген кыйын. Көрдүңөр го, ар бир бала өзүнүн ролдорун өздөрү тандап алышкан. Анан Балдардын жомокко кызыгып, аны окуп, аткарып, сахнага алып чыккандары бизди кубандырды. Үйдө да, бакчада да балдарга жомок айтып берсек, теледен алар үчүн жомок көрсөтүлсө, тарбиялык мааниси абдан чоң болмок дешет жомок менен чоңойгон замандаштарыбыз. Бүгүнкү күндө жомокту мен аябагандай актуалдуу деп ойлойм, жаш жеткинчектер үчүн. Себеби биз деле жомок менен тарбияланганбыз. Негизи жомок кинодон дагы, мультфильмден дагы аябагандай чоң таасир берет. Биздин бала чагыбызда жомоктор көп берилчи, акыркы мезгилдерде таптакыр эле жомок көрбөй калдык. Балдарга наоборот кыргыз тилинде айтылса аябай жакшы болмок. Бала бакчаданбы же мектеп программасына киргизиш керекпи? Менимче бул же ата-энеси окуп бериш керекпи? Бала жомок менен тарбияланган бала сөзсүз түрдө жаман бала болуп өсүп чоңойбойт. Балдар жомоктогу каармандар аркылуу жаман менен жакшыны ажырата алат десек болот. Тарбия берүүдө жомоктун таасири азыркы мультфильмдерден кем эместигине жан дилдеринен жомок аткарган балдардын кызыгуулары далил. Калия Карбеков, Жумбек Ногоев, билим жаңылыктарына.